Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Алтынбек уулу Нурдин. Сары Челек коргондагы мыйзамсыз алынган акчалардын экинчи бөлүгүн чыгарууну туура көрдүм. Бул бөлүктө Сары Челек коргоуна келген эс алуучулардын биздин кылып аткан иш-аракеттерди терс кабыл алгандыгы жана ошондой эле Сары Челек коргоонун жетекчисинин жообу чагылдырмакчы. Ал эми бул жерде болсо, мына ушул Сары Челек коргоонун эгери силер эмнеге тарта бересиңер? Бул менин территориям, кыскасы өзүнүн менчигиндей каалагандай калчап, элдин акчасын мыйзамсыз алып, өзүн жана жетекчини гана багып турган убагы. Ал эми мен силерге азыр келген эс алуучуларга бизди жамандап, бизди жаман көрсөтүп, мен силердин акчаңарды өзүңөрдүн эркиңер менен гана алам. Мен эч кимди мажбурлабайм. Кыскасы биз элден акча алып атабыз, булар бизди чукуп атат деп бирөөлөргө айткан экен. Алар биздин иш-аракеттерди туура эмес кабыл алышып, силер буларды келип тартпагыла, минтпегиле, тигинтпегиле, байыза, мына ушулар байып кетсин да деген ойлорун айтышыптыр. Ал кезде мен жок элем. Булардын өздөрүнүн тарткан видеосун мен силерге азыр өзгөртүүсүз коюп берем. Себеби эл тараза, эл сынчы. Дагы бир айта кетчү нерсе, мына ушул көлдүн жээгинде тапчандан, катерден, ошондой эле кылган тамак аштарынан алынган акчалардын бир сому дагы мына ушул корук үчүн же болбосо мамлекет үчүн эч кандай тыйын дагы пайдасы жок. Пикет болуп атат. Талабын өзүндүр. Башка ишиңиз жокпу булар? Башка иш кыласыз? Бир жерде иштейсиз. Москва бар, Путиндин алыгындардын. Кремль бар. О, молодец, сизге окшоп бир одо келген жакшы эле эс алып кеттим. Настриден бусту бурбас дейт, настриден. Жақында бер усой түзүлөт. Мамлекет өзү түзүп берет. Сонун усой. Biz çay çayla oturayız. Зато кызматын алып атат. Кылган Ошону дакметали кылып ал өрсүн. Дакмет кылып берип коюш. Не керек бар? Sen kaçan bir hacı Ne gereği var? Buran turmuşum demettesin. Үйүңүздө жабып койсоңуз жакшы. Туганым Sen сиз бар. kıyın ekensin, var mı oynaka var? Мен Токтогулдан балам. Гөлчүк болуп калыппы Токтогулдун вода каражы. Ошону тартып калып. Var oşonga bir gölçük var. Зор. Ben tamam bir yerden. Өсөрдү бар. Senin yerden gelmem bilmez. Sen karda saç. О, келин байызачы. Кыргызстан байыт. Uşunun anası gelen gelse bizim kırgızımız yeydi. Башка сөз жок. Kırgızlar kapacak, boşlar bile çok baklasın. Байыза бутунан давны Бар, Токтогулдески Ne başlama, вообще geldi. Koluna gelme вообще. Gel o zaman. Ne надо, gelme. Günde geldi nasıl geldi uzata geldi. Bir yılda bir yıl geliyor özü. Uzun geldim, kara kanca yılda çay içmeyin. Şu böyle hem kişilik geliyor, hem kişilik daha sen Men bus деген жок бун. Men bus деген жок бун. Bekar otursun elder dedim. Bekar elder bekar otursun dedim ben. Sen niye elder niye bekar oturat verdin? Айтып атпайсыз, ертең акча төлөп келип табыңыз деп. Төлөp келип атабыз. Bekar oturulanda. Sen неправильно сөйлеп атасың. Бекер отур. Калаган берет, калаган бербей жерден көрүлө кетет. Не ишиңиз бар? Бул киши алып атса өзүнүн булар чайын деп берди, чайын алабыз. Бул менен кылат, менин курсагым тойгузат. Өзүнүн бала чакасын тойгузат, менин курсам. Мен да курсам, бул да курсам. Азафига сен тыгыласың. Блогер десилер. Мамлекеттин укум менен. Мамлекет иштеп Gibi oyun kılasınlar. Yok, da kansa tursun. Жок койт. Çağırıp taşlap getiririz. Ha biz az geldiğinde sen çağırıp ettiresin bizge. Ha niye sen verdin bana çok kıldım. Men жок кылган тапшаны алып таштала деген жокмун. Ne dedin hani gel al taşıgamından tartasın bile. Men tarttım. Ha niye tarttın? Бирөөнө Top men gel çay içmegeni mi? Niye tarttın? Ha sen o an nereden pul alıp atkanı tartmaysın ya pulda alıp atasın. Kana bir yakta usul yandı. ошону талап койбойсуңар силер ошону. Ha niye dedin sen Элдерди эс алган карачы баары насырга бузуп атасың. Sen de var yoktu bunu antep.
Ayet akçağa gelgende sen emes, sizler bargılar. Yok, ayet akça mamleket düşüyor. Memleketin ayıp ama memleketin başı ayıp mı? Düşünmedi gene. Şöyle böyle adam. Mamleket götüş sağında öyle koydu. Mamleket buradan Türk etmedi. Milyon akça düşse 500 size sallada 500 mamleket çok güzel. Ben oy maşa. Doğru. Anan gibi milyon lira çöp. Bir adam çöpünü götürmüş. Direktörge daha soru verdim ben direktörge. Bulakçılar kalkıp oldu. Akça albaydı depo. Akça albaydı. Allah tatlı. Men oşan aytып atırım. Akça alınat bari. Turist ekemiz, ezalmış adam ekemiz, yaşoş ekemiz alınat. Türü adamın her kanday болады. Algılar, dagor tuzalada jarımı, seyir algılar, jarımı mamleketke töküler. Условия fazlamayı. Условия onu kılıp koyar. Oşo. Ana men misal şu bir yerde istesem bol bozunda aytkan jokmун. Kapçandan alıp taştagalar деген jokмун. Gösterirler biz. Kapçan salın lan ben siz. Salın da. Men turtuzam. Kapçan salın. Siz onu alın o akşam. Alın. Siz hiç qanday neymeyi tupravga Men alып qo'yib alып koylar деген jokмун da. Деген jokмун. Болгону акчаны жарымын, дагор булар мене тидиле бар. Мене тидиле бар. Meni qara mындай. Булар ич акча. Sen егерде қолынан мындай комиссия болса, Блогерлик камера тартқанына келіп та сіздің қолыңыздан, а? Ал балдар қылып атады, бері мусорын жинап, жерді қоқсыздығын қарап. Мусор жинаган үчүн мамлекет акча төлөп бериш керек. Мамлекет чарып атат да булар, бар иштегиле деп чарып атат да. Булар өздөрү чыккан жок. силер мусор Мисалы сен бат мусор терезиңби? Айлык төлөп бер деп айтасыңыз. Ой, айлык төлөй, ошону алып, өзүңөр төшөңөр салып, элди камсыз кылгыла деп атат го. Элди камсыз кылып тургула деп атат. Ошону да акчаны 200 сом, 300 сомду көрө албай атпайсызбы сиз? Не кыласыз? Ооба, Бишкекке барың, ал үйдүн тартың, о жерде мусорду тартың. мына. Сиз бек аралашып. Мен айтам. Башка тирлигиңиз жок. Мамлекет акча түшпөш керек. Мамлекет акча түшпөш керек. мамлекетке түшсүн. Шөндөгүн эми түшсүн. Элге условия кылсын. Ошондой кылыш керек. Ооба. Анан эми яка берген бужураган. Сен блогер болсоң, блогер чыккын. Лекин не кыласыз? Барың ак үйгө барып тартыңыз. Духуңуз жетеби? Тарта турган Финансовый проблема сен ишара өзүңөрчө чечип берип, элдин калтырып койгончу. Men gelip yine pusay mesela akça töleşim gerek. Aytiş gerek. Gelip alıp öyle önce hükümet boluverdi. Nega bu Kristian'dan gelip gelip Ошону айткыла. Мен айтам, силерге окшогондор келип, бажыкты пусап жерге төлөдү. Закон. Bir жерине ар бир адамга 100 сомдон 1000 сом алды. 5 орундукка 500 сом. 1,5 миң bir семья келип төлөп койду. Карабы? Анын каяка кетет? Анан жарымын өкмөт алсын, жарымын силер алсыңар деп чечиш керек. Siz türemez, dağıl etişini türemez şu. Siz barıtağa tölöp gelatır ha. Tölöp gelip atazlar. Jakşı. Bir de anda tölöp gelata. Geçlat otur. Эми булар жана мисалы үчүн тамак кемеге акча алат. Эми кылып коюлар. Эже меске түшүнүп берем. Буга чейин болгон. Mana bu. Эми мындай. Ал деле карасаң, эне төлөп кой булардын деле. Бер. Каласа бул ije бербей кой. Мен бербей койгон каласа. Калагандар бере берсин. Мисалы аны эч ким эме кылбайт буларды. Сен тамак кылганга берели булсаң кетпейт. Берели условия кылып. Ооба, бер деп, аке, туура, бер деп мен эч кимди заставить этпейм. Мен келген мейманга айтам. Мыйзам боюнча бардыгы жок дейм. Мен просто мусорларды алам, пакет кап, хлор алам, туалет тазалап. Ошо чай кайнатып, тапчан койсом, ушулар жок кылып атпайбы, көрө албай. Сен акчанын бардыгын сен жеп атасың деп. Мына ушуга азылгыла. Мына өзүм пускай. Ооба, пускай төлөсүн. Зато бул чай кылып берет. Азыр эмне келдик же чай башкан жебейбиз. Бири-бирибизди карап алып келип, кетишибиз керек антип. А эмнеге биз төлөдүк акчаны? Ой, чайым өр, үйдө плазмачык салып берип, ошого сиз ыраазы болуп мага акча берип атпайсызбы же? Мынга окшогондор өндүрбөйт, мынга окшогон блогерлер өндүрбөйт да. Көрдүңбү? Жерге жеп атса, ичип атса, көрө албай жерге жыйып кетет. Секинчиге чакырып. Мына ушундай туугандар, бул өзгөртүүсүз берилди. Ал эми биз жетекчиге келдик. Бул видеодо жакшылап угуп турсаңар, мамлекетиңи урдум дейт. Булардын оюнча жегендер жей бериш керек экен, мамлекетте тартип болбош керек экен. Ал эми видеого тартып аткан аялдын айтуусунда силер барып каалагандай ошол жерде мусор тергиле, башка кылгыла, элдин акчасын алгыла деп айткан экен. Аны ким айткан? Азыр жетекчинин жообун угабыз.
Дагы бир айта кетчү нерсе, булар эч кимди мажбурлап албайт дейт. Алар ошол күнү келген гана адамдар. Мажбурлап алып атканын, албай атканын, Сарычелек көлүнө келип аткан адамдардын бардыгы билип көрүп турат. Ал жерге 1 сом бербесең, тапчанга мындайча айтканда папырой отуруп көрүпсүң. Экинчи суроом ошо. Көлдө катер айдалат. Келген адамдардан ушунча жылдан бери акча алынат. Тамак кылганын алынат, отурганын алынат, тапчанга алынат. Ошолор жөнүндө мыйзамдуулду өткөндө да кайрылгам сизге. 1 сом акча алынбайт, катер айдалбайт дегиз. Мына шу жерде баардык коруктун кызматкерлери отур. Аз ушул суроого жооп алайын деп атайын келдим. Жакшы келдиң. Ошол эле болдубу? Болду. Мен доктор менен просто мен эми сенин кулак согуу жана деген сөз бар. Ошону өзүңүздөн угайын деп келдим. Анан кийин экинчи жагы сен журналист эмессиң, интервью бербешиң керек, бирок үкөм катары менен катары келип акчалар жөнүндө, кайсыл акчалар жөнүндө? Кече биз тартып келгенбиз, аны айтты бул прокуратурадан кече бизге дагы. 500 сомдон 2000 сомго чейин алынат экен көлдө. Бир эле тапчандар үчүн. Сен аны кече көрдүм, аны видеону мага жөнөттү ушу кишилер. Максат жөнүндө биз аны келишимибизде жок. Сен мынчадан акча ал деп айта албайбыз. Тапчандар бүгүн ал чогулуш кылып, тапчандар бүгүн күндүз барып алса келип токулан көрүшү мүмкүн. Түндө барып алып турган болот. Тапчандардын баары жок болот. Бүгүн көрөбүз. Эми дагы кандай болот алдагы? Алгандан кийин кандай болот? Үчүнчү суроо кайсы? Катер боюнча азыр как раз талкууладык. Катер боюнча бир жанагы катерди өткөндө жооп берип буга катер иштеп атыптыр. Жок, мен охрананын катери боюнча. Охрананын катеринде катер салынбайт. Сууга салынбайт. Жок, биз тартып келдик да. Ал адамдарды салып, акчасын алып, анан тапчандардан акча алган боюнча. Акчасы алса ал жерде ал эгер болсо, анын чоңдор бар, бөлүм башы бар. Анын чоңдору ижинлер бар. Бардык жерин аны салып кой деген жери, катерди салып бизнес кыл деген жери жок. Жок, ошо сизди сал деген жок. Бизде директор чечет. Директор менен барып сүйлөшкүлө. Биз ошого жооп беребиз. Жооп берсем мен аны катерди сал деп айткан эмесмин. Бар. Жок, ошондой видеолор бар да, Абдыразак аке. Ким көзөмөлдөйт ошону? Кабинеттин ичинде катер жүрөт. Жок, катер жүрөбүз. Болду. Ата, качанча? Ошону адам салат, тапчан акча алынат деп эскерткенбиз да, туурабы? Канча жолу келгенбиз. Сизге келбесек да жок. Ким көзөмөлдөйт ошону? Салып мен салып берип аткан жерим жок. Бала сөзүмдү айтып бүттүм. Анан калган интервьюга жооп бере албайм. Көзөмөлдөгөн адам барбы? Көзөмөлдө бардык көзөмөлдө адам. Жок да, булар барган жок. Эртеңизден да барган жок булар. Абдыразак аке. Көзөмөл жок. Директор. Өзүнүн түшүнүк катында жазып берет. Эгер силер айтып аткан акчаны алып, катерден алып аткан болсо, тапчаны алып аткан болсо, аны терге турган орган бар, ошолор терге. Ошолордун жыйынтыгы менен гана чечет. Бу жерде биз азыр мындай тигиндей деп туруп айта албайбыз. Анан мындай бир эле маселе, Сарычелекке келген адамдар ошол жерге отурганына, тамак кылганына акча төлөш керекпи, төлөбөш керекпи? Сиз директор катары мындай оюңузду айтып коюңуз. Мен оюмду айтып коеюн. Ал жерге Сарычелекке келген адамдар ал жерде отуруп, тапчанга отуруп, тамак ичкен акысы жок. Оокат кылып берген акысы жок. Кыйналган акысы жок, сөзүн ачык. Тыйналбайт, албайт деп коюң. Ошону сурайын. Анан мен көтөрүп аткан маселе айтып коеюн. Тапчан коюлбасын деп бир да жерде айткан эмесмин. Оокат кылынбасын деп да айткан эмесмин. Сиздин көзүңүзчө айтып коеюн. Мен ушунча келген адамдардын посттон төлөйт акча, ошол жерге барып отурганына төлөйт. Ушунча жылдан бери да. Ошолорго наоборот шарт түзүп бербейлиби? Алардын бардыгы болуп атыр. Келген адамдар нааразы болуп кетип атыр. Көлдүн жээгине түшкөндө дагы жана аңды даже мындай толтуруп койбойт. Кече биз эсептеп да көрдүк. Отурган тапчандардан канча алат, катерден канча алат. Биздин маселе ошо, наоборот, келген туристтерге шарт түзүп бербей. Анан сиз ошого кандай чара көрөсүз? Биз айттык, азыр түшүнүк катарын жазып атат. Чаранын баардыгын бизге түшүнүк катары көрсөт, биз ошого келиштирет. Сиз өткөрөсүз. Өткөрөсүз, эмне кылабыз анан? Бирок, жана атам да айтты азыр. Буга чейин да айткам сизге. Катер айдалат, тапчандардан акча алынат деп. Бирок бир да реакция кыла элексиз ушуга чейин.
Бир да жол чара көрө элексиз. Бұл жерде Бүгүнкү күнгө чейин. Çara görme koştu. мына қырындырып Майлы. айтабыз. Кече 1-июл күнү тартылган видеого дагы, мына бүгүн 4-күн болуп атыр, дагы деле чара көрө элексиз. Мына ошонун жыйынтыгын угайын деп келгем сизге. Азыр ал жөнүндө Түркия турган кече балдарды алып бардык. Алар кандай чара көрөт, ошо чара көрөт. Мен чүлөкаттарын алып койдум. А бул болсо Сары Челек коргоонун жетекчисинин жообу болду. Видеолор 1-июлда тартылган, бүгүн 10 күн өттү, эч кандай жыйынтык болгон жок. Видеода айткандай, аңды дагы оңдоп койбойт дегеним мына ушул аң болчу. Сары Челек коргоона миллиондогон акчалар түшөт, бирок Сары Челек коргоо 30 жыл мурда кандай болсо, дал ошондой бойдон турат. Видеону даярдаган Алтынбек уулу Нурдин видеого лайк басып, комментарий жазып, эгер мен алып барып аткан иштер туура болсо туура, же болбосо тиги аялдардай буну чукуа деп жаза кеткиле. Чоң рахмат.